Асель Кадырбековага күйөрмандары нааразы болду. Баарына маалым болгондой, жакында эле ырчы Асель Кадырбекова сакайып үйүнө чыккан. Анан 1-2 күн мурда ырчы айым алгачкы постун чыгарып, катуу талкууга алынды. Күйөрмандары элге ыраазычылык билдирүүнүн ордуна реклама чыгарганы үчүн нааразы болууда. Анан анын күйөрмандары бир катар комментарий калтырышууда. Кудай жардам берип, элдин батасын алып сакайып кетти. Эл дуа кылып отурса, элден айланса болот эле. Постун ордуна салонун реклама кылат. Салон эмес, эл коркуп отурган заман. Биринчи посту реклама болду, деп жазат күйөрмандары. Булак аргумент чекиткейже. Тынар Курбаналиев, депутат десе кулагыма мошенник деп угулат. Соңку учурда ар кайсы маданият өкүлдөрүн партия менен парламенттик шайлоого барат экен, депутат болот экен деп байма-бай айтыла баштады. Алардын арасында көп аты аталгандардын бири Куудул Тынар Курбаналиев. Бир нече күн мурун Жогорку кеңештин депутаты Рыскелди Момбеков да телеканалдардын бирине берген маегинде Атамекенден депутат болууга чакырган эле. Бул интернет айдыңында кызуу талкууну жаратып, Курбаналиев да депутаттык мандат тууралуу үн катты. Урматтуу достор, депутат деген сөз менин кулагыма мошенник дегенде эле угулуп калды, деп билдирүү калтырган Куудул Facebook баракчасына. Булак репортер чекиткейже. Министр Кашкар Жунушалиевди жоготтук. Ким көрдү? Чын эле, Кашкар Жунушалиев такыр көрүнбөй кетти. Уккан билген барбы? Эмнеге мынча жашынды? Пандемия апаатынан арыла албай жатсак. Аз күн мурун ИИМге машиналар берилсе, алардын орун басары Алмаз Орозалиев кабыл алды. Буга чейин коронавирустан канчалаган милиция кызматкерлери жабыркашып, оорушуп, бир канчасы о дүйнөгө сапар тартышты. Министр катары Кашкар Жунушалиев баш көтөрүп, өздүк курамдын духун көтөрүүгө жарабады. Жылуу сөз айтып, дем бергенге даремети жетпесе, анан кайдагы жакшылыкты күтөсүңөр? Милициянын толгон токой түйшүгүн көйгөйүн көтөрө албаса, же кыйраткан реформа болбосо, ИИМдин имаратын кайтарып эле отурабы? Эми алдыда парламенттик шайлоо келатат. Өлкөдөгү коомдук коопсуздук абалды, аламандагы ат тизгенин кургатпаган башаламан көрүнүштөрдү тартипке келтирип, тике туруп иштей турган кез келди го. Бул эмнеге кабинетинен чыкпай жатат? Вирустан корксо, элге бара албаса, анда сыйы менен пенсияга кете бербейби? ИИМде иштин майын чыгара турган жаш кадрлар арбын эмеспи? Ошолордун бири келсин. Бирок илгеркилердин итибай салтын жокко чыгаралы, чүйдөн гана министр болсун деген. Ооз мурдулары кыйшайбай эле милициянын жетекчилигин регионализмге салышып, таза сазга батырышмай болушту. Эмесе бул саам Жалал-Абадтан же Оштон министр болсун, ошондо оңолуп кетебизби деген үмүт бар. Булак арба чекиткейже. Тынар Курбаналиев Анжелика Баатыр болушу үчүн Ак үйдүн алдында автомат көтөрүп барышы керек эле. Ырчы Анжеликага Кыргыз Республикасынын баатыры наамын берели деп айланасындагылардын бирөөсү жазып чыккандан бери социалдык тармактарда бул маалымат чоң талкуу жаратып жатат. Баатырлык кимдерге, кандай эмгек кылгандарга берилерин анчейин түшүнбөгөндөрдүн сунушуна атактуусу деле, жөнөкөй интернет колдонуучусу деле теригип, айрымдары чын дилинен кубаттап жатышат. Бул тууралуу белгилүү Куудул Тынар Курбаналиев да оюн билдирди. Анжелика Баатыр болушу үчүн Ак үйдүн алдына автомат көтөрүп барышы керек эле. Ошондо берсе болмок. Кандай дейсиздер, дейт Куудул. Чынына келгенде аталган сыйлык мыктылардын мыктысы, мамлекеттик жана саясий ишмер Исхак Разаков, залкар жазуучубуз Чыңгыз Айтматов баштаган кайталангыс талант Сабира Күмүшалиева коштогон, кыргыз эл акыны Сооронбай Жусуев, заманыбыздын залкар жазуучусу Бексултан Жакиев баштаган башкалар бештеген могикандарга берилип келген. Эгемендүүлүк күнү жакындаган сайын баланчага сыйлык берилиши керек, түкүнчөгө сыйлык керек дегендердин саны арбыды. Ошентсе да мамлекеттик сыйлыктар калыс, чындап, кайсы гана тармак болбосун майын чыгара иштеп, өмүрүн өзү тандаган тармакка арнап келе жаткан профессионалдарга берилсе деген эле тилек. Өмүр бою театрларда, музейлерде, мектептерде медицина тармагында бир барак сыйлык албай эмгектенип келе жаткандар үн катпай жүргөн чакта улуулардын башын тебелеп тепсеп, эмгеги элге сиңбей жатып сыйлык алгандарга калк өзүгүбө. Булак фабула чекиткейже. Муфти Чубак Ажынын кичи мекениндеги жаназасына эмнеге барбаганын айтты. Чубак Ажы Жалилов ооруп жатканда өзүнүн атайын Замир аттуу дарыгери дарылап турган. Бул тууралуу Кыргызстандын муфтии Максат Ажы Токтомушов жергиликтүү басылмага берген маегинде айтты. Температура болуп түшүп кетет, жөтөлүү өтүп кетет деп ойлогон.
Пневмония, дем жатпай калат деп аларды эч ойлогон эмес да. Үйүндө жатып кадимкидей эле капельница алып дарыланып турган. Атайын президент кабар алдыртып, жардамчысы эмне болду? Ооруканага жаткыртыралыбы дегенде, жок, эми жакшы болуп кетем, үйдөн эле дарыланам деген экен. Ал үстүнөн Замир дарыгер жакшы врач, республикалык ооруканада иштейт. Бардыгын карап турган. Оору бат эле күчөп кеткен, экөө тең салмактуу дагы эле. Стажердин ажынын өткөнүн укканда дагы кайгынын үстүнө кайгы болуп оорусу күчөп кеткен экен, деди өлкөнүн муфтийи. Жалал-Абадка барбасам дагы Бишкектеги биринчи жаназасын өзүм окуп узаттым дейт. Акыркы сапарга мен бул жерден узаттым. Өлүкканага барып жаназасын окуп, республикалык ооруканага барып сүйлөштүк. Эл өтө төптөлүп кетти. Узактан туруп божомолдоп ар нерсени ура берген. Бул арам нерсе. Соц тармактагы видеолордон менин эмне деп айткандарымды уга аласыңар. Моргтун артына өтүп, миңдей адам менен бирге дуа кылып жаназасын окуп узаттык деген Максат ажы экөөнүн ортосундагы мамилеге дагы токтолду. Чубак ажы экөөбүздүн ортобуздагы мамилебиз сый эле. Кудайга шүгүр. Чубак ажынын муфтий болуп келүүсүнө менин салымым чоң. Ай көрүү, айт боюнча бир аз маселелерде гана талашып кеткенибиз менен урмат сыйыбыз бийик, ортобузда келишпестиктер жок, деп белгиледи Максат ажы Токтомушев. Булак элдик чекит медиа. Чеченстанда 100дөн ашык жигиттер Россиядан алып келинип, элдин алдында кечирим сурашты. Чеченстан бийлиги Москвадан 100дөн ашуун жаш жигиттерди кайра алып келип, татыксыз жүрүм туруму үчүн аларды эл алдында кечирим суроого мажбурлашты. Психотроптук каражаттар үчүн кармалган жигиттер менен өлкө башчы Рамзан Кадыровдун кеңешчиси Адам Делимханов жана ИИМ башчысы Руслан Алханов Грозныйда жолукту. Жолугушууга балдардын туугандары да чакырылган. Делимханов кармалгандарга кайрылып жатып, чечендер жана мусулмандар үчүн мындай жүрүм турум кабыл алынбай турганын билдирди. Окуп, спорт менен машыккандын ордуна адепсиз жашоо образында жүрөсүңөр. Муну менен силер жакындарыңарды ыңгайсыз абалга калтырып, бүткүл улутка доо кетирип жатасыңар, деди Делимханов. Анын айтымында кайтып келгендердин бардыгы коомдук жумушка тартылат. Жаштар камерага өкүнүп, бийликтин айыптоосуна эч кандай адилетсиз нерсе жок деп ырасташты. Булак Назарнюс чекит KG. Биз көчөдө калдык. Кыргыздарча жоксуңарбы? Чегарадан кармалган өзбек мигранттары бийлигине нааразы болушту. Россия менен Казакстандын чегарасында калып кеткен өзбектер өзүнүн бийлигине нааразы болуп чыгышты. Биз Өзбекстандын жараныбызбы же жокпу? Биздин 250 депутатыбыз эмне кылып жатат? Президентибиз 1 августка чейин алып кетебиз дешкен. Азыр деле ошол жердебиз. Качан алып кетесиңер? Кыргыздар кандай бактылуу, дароо алып кетишүүдө. Силер эмнеге Казакстан менен сүйлөшө албай жатасыңарбы? Анда кыргыз бийлигинен сурагыла, кандай жол менен алып кетип жатышканын. Биздин саныбыздан көп жарандарын кыргыздар алып кетип жатышат. Бизди чыгара албайсыңарбы, дейт алар. Булак коом чекит пресс. Аэрофлот 31 августка чейин Бишкекке уччу рейстердин баарын токтотту. 6 августта Орусиянын Аэрофлот авиакомпаниясы 31 августка чейин эл аралык багыттар боюнча туруктуу рейстерди токтоторун билдирди. Аэрофлот рейстерди токтотуу тууралуу чечимди каттам жасалчу өлкөлөрдөгү эпидемиологиялык чектөөлөрдү эске алуу менен кабыл алды. Аба каттамдары болбой турчу шаарлардын катарына Бишкек дагы кирди. Ошондой эле бул тизмеде Казакстан, Кытай, Европа, АКШ жана Азиянын бир катар шаарлары бар. Компаниядан кошумчалашкандай 1 майдан кийин билет сатып алган жүргүнчүлөр жокко чыгарылган маршруттар боюнча авиабилеттердин акчаларын кайтарып алышса болот. Кыргызстан башка өлкөлөрдө эле коронавирус пандемиясынан улам март айында чек араларын жаап, эл аралык жана ички авиа каттамдарды токтоткон. Алар 5 айга чукул убакыттан бери иштебей келет. Бирок Манас аэропорту жүк жана чартердик рейстерди тейлеп жатат. 8 июндан тарта Кыргызстанда бардык ички авиа рейстер иштеп баштаган. 29 июлда Кыргызстан, Туркия, Казакстан, Орусия жана ЕАЭП өлкөлөрүнө августтан тарта авиа каттамдарды ачып, жумасына бир нече каттам уюштурууну сунуштаган. 3 августта Туркиядан башка өлкөлөрдүн баары авиа каттамдарды азырынча жандандыруудан баш тартканы белгилүү болгон. Туркиянын Кыргызстандагы элчиси 5 августта Туркия аба жолдору авиакомпаниясы Стамбул-Бишкек, Бишкек-Стамбул багыты боюнча авиа каттамдарын жандандырганын кабарлаган. Алар бир жумада 2 жолу каттап турушат. Бирок Стамбул-Бишкек багыты боюнча бир гана Кыргызстандын жарандары уча алат.
Элчиликтин маалыматы боюнча Туркиянын аймагына кирүү үчүн кыргыз жарандарынан ПЦР тесттин жыйынтыгы талап кылынбайт жана аларга карата карантин колдонулбайт. Саламаттыкты сактоо министрлигинин маалыматы боюнча 6 августка карата Кыргызстанда коронавирус жуккан 38.659 учур катталган. Пандемия башталгандан бери оорудан 30.099 бейтап айыгып, 1447 адам каза болгон. Булак клуб, Чекит Азия.